Birinci mesele bu. Akbosu'ga konuşunun номер 71 kvartalının жашоочулардын жер салыгын төлөө маселеси боюнча кайрылуусу болгон экен. Ошо кайрылуусу боюнча депутат Сурабалды Эльвира Жыргалбековна сунуш киргизген эле, күн тартибине карап коелу деп. Анда баяндамачы Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Мен дарегиме Акбосуго конушунун тургундарынан кат келет. Бүгүнкү күндө биздин жаңы конуштарда мындай ситуация болуп жатыптыр да. Президентибиздин жарлыгы менен акыркы 2 жылда расмий түрдө документтер берилип, техникалык паспорт, кызыл китептер эми берилип баштады. Анан ушул канча жылдан бери документтерибизди албай, эми алдык, расмий түрдө бизде эми мыйзамдаштырылып жаткандан кийин биз ушул салык, мүлктүн салыгын төлөйлү деп адамдар өз ыктыяры менен салык кызматына барышат экен. Барса 2022 жылдын салыгын төлөйбүз десе жок, сиздер деген акыркы 6 жылдык срок давности бар го, 6 жылдык салыкты төлөйсүңөр деп адамдарды ошентип кыйнап жатыштыр. Анан мен буну парламенттен көтөрсөм, ушундай оройраак мамиле болуп атат, эми урматтуу салык кызматы көңүл буруп бериңиздер деп парламент трибунасынан айтып чыксам, тескерисинче мага салык кызматынын жетекчилигинен расмий түрдө массалык маалымат каражаттарында туура кылып атат, 6 жылдыкын чогултканы туура, депутат эмнеге карапайым элге болушуп атасың дегендей эле мага угулуп калды да. Бирок бул боюнча айтып кете турган, эми баардыгыбыз биз мыйзам чегинде жашайлы деп талап коюп атабыз. Анан как вот закон обратной силы не имеет деген орусчасында бар да. Эми мен статьялар менен окуп кетейин. Биякта атай салык кызматынын орун басары отурат, Ислам мырза биякта сиз, анан ушу жетекчилигинде чакырдым элем. Анан ошол расмий кайрылуу менен жазган, кайрылуу кат жазган адамдарды чакырып койдум эле, күбө болуп бериңиздер деп. Депутаттар деген ар түрү, биз ар бирөөбүз өзүбүздүн шайлоочулар гана эмес, жалпы Кыргызстанда ар бир ушул жаңы конушта жашаган, бүгүнкү күндө Ош, анан Бишкектин тегерегиндеги Ош областы болуп калат, Чүй областында болуп калат, жашаган биздин жаңы конуштагы жарандарыбыздын бул эми тагдыры болуп атат да. Анан бирге келгенде коррупционерлерге, адам өлтүргөндөргө, зордуктагандарга келгенде закон обратной силы не имеет. А именно биздин сагылыска келгенде силер деген тим эле мыйзамды карап калдыңар дегендей мендер эме сөздөр келип калды да. Ошондуктан бүгүнкү айта турган нерсе, урматтуу төрага, эң негизгиси салык кызматы расмий түрдө мага жооп бериптир. Ошол мындай эми депутаттар менен айтышаардан мурда өзүнүн салык кодексин жакшылап тактап алса жакшы болмок, бирок эми мен аргасыз буну тактап берейин да. 373 беренесинин 3-пунктунда ушул мүлк эмени налогду чогултуп атканда деген ооба ар бир жаран бериш керек, ошондо деген төлөш керек. Массалык маалымат каражаттарында ошо берген маалыматында Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 373 беренесинин 3-пунктуна шилтеме кылган. Ага ылайык мүлккө болгон укукту каттоо, мүлк объектине укук күбөлөндүрүүчү документтер жок болсо, мүлктүн менчик ээсин аныктоо мүмкүн болбогон учурда мүлк салыгын төлөөчү деп табуу үчүн мындай мүлккө иш жүзүндө ээлик кылуу, то есть фактическое пользованиеде жашаган адамдарга же пайдалуу негиз болуп саналат. Ооба, бул берене туура айтылып атат. Бирок ошол эле учурда 377 беренесинин 3-пунктунда документтери жок адамдарды салыкты төлөтүү үчүн салык кодексине иш аракеттер белгиленген. Атайы комиссия түзүлүш керек болчу. Эми элестетиңиз, сиз ушул кечээ эле документ алып атсаңыз, анан барып мен 22 жылынан салыгын төлөйм десе, жок, кассада төлөгөн 22ге төлөгөн каражатын деген 6 жылга, ошондо канчанчы жыл болуп калат экен? 2016 жыл деп ошака которуп салышыптыр. Анан же түшүндүрбөйт элге. Эмненин негизинде десең, же түшүндүрмөсүн бере албайт. Официально подтвердите десе, документтерди бере албайт. Анан элестетели, азыр миңдеген жарандар ошака күчкө салып барышат. Анан коркутуу үркүтүү менен төлөйсүңөр деген бул кандай мамиле болуп атат да. Ошол эле учурда салык кызматы кандай жумуш кылыш керек болчу? Давайте баардыгыбыз мыйзам чегинде сүйлөйлү да. Салык кызматы Акбосоо болобу, 1-Май району болобу, Бишкек болобу, Ош терегинде жаңы конуштардын ошака барып, комиссия түзүп, фактически замерлерди кылып, ошакта жашаган адамга расчетторду колуна карматып, сиз эми мына биз текшерип кеттик, эми сиз
сөзсүз түрдө салыкты төлөөгө парсыз деген жооп бериш керек болчу да. Артка кайрылып, кайра эле срок давности деп коет. Срок давности обратной силы не имеет, но он имеет он как должен работать? Если в пользу налогоплательщика, если они отменяют налог, если снижают налог тунда өлчөмүн азайтса, же дополнительная гарантия ушел участникам вот этих налоговых правоотношений. То есть биздин элдин жашоосун наоборот плюс кылып салыктарын азайта турган учур болсо, анда артка караса болот да. Башка учурларда толкование жок, мыйзам бербейт. Урматтуу салык кызматынын жетекчилери. Бияқта отурасыз, Ислам мырза. Сиз ушуну комментарий бере аласызбы? Кайра эле тиги сурап ал деп отуруп алып туруп, туура эмес айтты деп, ошол расмий берген немеңерге маалыматтарга мен абдан таң калдым да. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу кечиресиздер, мен чакырылгандарды окуп кетсем, бул маселе боюнча чакырылгандар Кыдыргычев Исламбек Намазбекович, Кыргыз Республикасы финанс министрine караштуу салык кызматы төраганын орун басары, жана Кыдыров Кыдыкбек Докдурбекович, Кыргыз Республикасы финанс министрine караштуу салык кызматынын 1-май район боюнча башкармалыгынын башчысы. Андан тышкары бизге ошол арыз ээлеринин атынан чакырылгандар бул Кенжегулов Замирбек Хасанбекович, Атамбаева Жанатай Шамшидиновна, Айдарова Айнура Гавашевна, Маометов Нарымбек Курманбекович, Койчиева Бегимжан Дүйшөнбаевна. Данияр Мекич бир айтып кете турган нерсе, мен өткөн отурумда деген салык кызматынын жетекчиси өзү келсин десем, бирок бунусуна сиз деген орун басарыңызды жазып коюп турсаңыз, заведующий отделде кичине мындай маалыматты тагыраак бергенде мындай такташ керек да. Именно жетекчисин кел деп суранган элем. Бирок мейли эми, ал азыр Баткенде окуялар болуп атат, мүмкүн каражат керек болуп атат, колдору бошобой атат, ошо салыкта маселеси көтөрүлүп атса керек. Азыр өкмөт баардыгы бош эмес деп, ошо ылайыктуу орун басар келсе деп мен макул дедим да. Айта бериңиз, Ислам мырза. Туура түшүнгөнүңүздөргө чынында эле биздин жетекчибиз өзү келем деп биякта келмек болчу, бирок ошо азыркы учурда чоң кеңешпе өтүп атат, ошол биякка жетишип келе албай калды да, ошондуктан уруксат берсеңиздер. Сиз Элбер Жылгабековдун толук кандуу айтып кеттиңиздер. Туура ошол 373-чү беренеде биз да айтканбыз. Фактическое пользование это уже является, он как налогоплательщик имущество болуп аныкталып калат да. Мындайча айтканда, эгерде правоустанавливающий документи жок болсо, эчтеке жок болсо да, бирок ошол жака үй салып жашап аткан болсо, эгерде действительно жашап аткан болсо, то ал уже бул налогоплательщик болуп аныкталат да. Бул эски кодексте да бар болчу, азыркы кодексте да бар да. Анан именно ак босого боюнча биз териштирип баарын көтөрсөк, ак босогодо 2016-дан бери эле уже төлөп келип аткан жашоочулар бар. Эгерде төлөй турчу налогоплательщиктен 1500 болсо, ошонун где-то 1200, 1300, 1100 участокты ээлери 2016-дан бери эле төлөп келип атышкан да. Бул боюнча комиссия ушул 377-чи беренесине ылайык, мурункусунда 357-чи берене болчу, эски салык кодексинде, ошонун негизинде деле мурун деле комиссия түзүлүп. Ислам мырза, сиз азыр бурмалабаңыз. Мен жоомда конкретно айттым. Комиссия түзүлбөй туруп, вы пользуетесь тем, что народ не знает об этом. Вы сами вопиюще нарушаете свой же налоговый кодекс. Биякта земельный маселелер көтөргөнгө чейин өзүңөрдүн кодексиңерге четко жазылган болчу бул нерсе. Сиз азыр элдин мындай барса эле, у нас большей части население неграмотное, они не знают своих прав, билбейт. Налогду көргөндө эле, кызматты көргөндө өзгөчө мындай укук коргоо органдарына барып кайрылышпайт, түшүнбөйт. Анан төлөө десе эле күчкө салса коркутуп, эртең мени кымап салабы деп эл бар коркконунан барып төлөйт. Бирок вы же комиссию не создавали. Ислам мырза, вы то, что я озвучил, уктуңуздар да. Так точно. Закон обратной силы имеет в каком смысле? Когда он улучшает положение налогоплательщика. Государство всегда на стороне налогоплательщика, но не налоговых органов. Как это вы сейчас алдап атасыңар? Потому что алар төлөп атат, алар билбейт. Фактически кызыл китеби документтер болмоюнча төлөөгө эч ким мажбурлабайт силерди. Укугу жок.
Только келип фактически ошол булар комиссия түзөт, комиссия барып өлчөйт, өлчөгөндөн кийин документтериң жок экен, мына өлчөдүм, эми сен төлөйсүң дегенден кийин гана силер төлөөгө укутусуңар. Ага чейин коркута албайт эч ким. Сиз айткан Алдыбалада. нерселерди түшүндүм. Мына 373-тө жазылган кто является налогоплательщиком депчи, ким салык төлөөчү. Аякта жазылып турат. Эгерде эчтеке Я сейчас говорю о механизмах, как фактически это все обустраивается. Вы сейчас башкалата бурбаңыз такабаңыз. Ислам мырза. Элбир Жыргалбековна, вот по полочкам айтып берем азыр. Давайте. 373-тө жазылып турат. Кто является налогоплательщиком? То есть фактически эгерде эчтеке документи жок болсо, биз билбейбиз да, ким хозяин, ким эме, анан кийин уже үй барып салынып жашап аткан болсо, он уже налогоплательщик и обязан платить налоги деп жазылып турат да. Вот 377-де этот механизм определения базы, как мы будем определять, из чего будем исходить деген сөздө, это замер. То есть канча квадратный метр деп биз санайбыз. Ошого комиссия төзүлөт да, салык кызматы менен жана ошо Нет, Ислам мырза, сиз азыр кайра алдап атасыз. Анткени деген сиз фактически квадратный метрди замер кылдырбай, бул адамдар болса үйүң канча квадратный метр деп сиз кантип тактап атасыз анда? На основании чего вы их заставляете Бул платить? комиссия азыркы күндө деле Ислам мырза, на основании чего? Мы сейчас принципиально дойдем до того момента, что все те, кто сейчас в Первомайском районе, именно в Акбасово, вот вы собираете деньги налоговые, да? Мы пойдем перемерим, и если там плюс-минус и придет разница, вы знаете, что до суда можно дойти? Потому что сиздер азыр айтып атасыздар, төлөп атат фактическое пользование. Ким измер кылды? Эл деген барат экен, канча квадратный метр десе, менде 100 десе ошо 100-дүн алып коюп атасыз. Айтып коеюн. Азыркы учурда жаңы жетекчилиги менен жаңы комиссия түзүлгөн. Мына буйрук бар, биринчи мэр район администрациясы менен акыркысы составы мына бекитилди, 25 августтан баштап бар экен да. Кайсы жылы? Ой, 15 августтан баштап 2022 бул акыркысы. А так буга чейин эле бул комиссиялар Ошол комиссия Акбосого качан барды? Бул комиссия жыл сайын эле болуп турат. Акбосого качан барды? Давайте конкретно сүйлөйлү. 15 августтан кийин барды. Акбосого ушул комиссияңар качан барды? 15 августтан кийин бар. Күндөлүк ишин алып барып жүрөт. Азыр 22 жыл айтып атасыз. Анан эмненин негизинде сиздер 6 жылдык салыкты чогултуп атасыздар? Мына түшүндүрүп кетейин. 373-тө жазылып турат. Эгерде он фактически владелец, баарыбыз деле билебиз. Ислам, либо вы не знаете свой налоговый кодекс, либо вы нет, вы его не знаете, потому что в налоговом кодексе четко прописано: основанием для налогового обложения что служит? Фактического правообладания. Хорошо. А если уточнять, сколько квадратных метров, кто вам подтвердит? Может, он вам пришел, сказал, он живет 100 квадратных метров, а он сказал, а у меня 3 квадратных метра. На основании чего вы собираете налоги? Право? Первое. Второе. Закон обратной силы за 6 лет, если у него документ есть в 2022 году, он не обязан платить в 2016 году. А на каком основании вы собираете налоги? Вы должны были... владел имуществом, и если он там проживал последние 6 лет, то он обязан платить. А теперь посмотрите. Согласно статье 373 и 377. Нет, ошибочно. Должна была быть создана комиссия, где вы бы вручили каждому. Она должна была. Она не была в Акбосого. Урматтуу макта бирөөңүздөр микрофон аллачы. Аты жөнүңүздү айтып, үйүңүздөргө бир жолу салык кызматынан комиссия келип өлчөп кетишти беле? Только ат кечириз, сиздин атыңыз ким болосуз? Саламатсызбы? Мен ушул сиздер сыяктуу ушул кварталда мага кат жазган сизсиз. Эл өкүлдөрү элдерден квартальный комитет кылып шайланган өкүлмүн. Мен кайрылган мен ушул кишилер менен бир да жолу мына ушу биз 2016 эмес 2005-тен бери жашап келатабыз ошол жерде. Бир да жол бир налогого келип, же бизге бир кагаз же комиссионный түрдө төлөгөнгө укуктуусуң деп комиссионный түрдө келген болсо, биздин элдер мен баш болуп төлөгөнгө даярбыз. Биз азыр деле даярбыз. Бирок мыйзамдын чегинде төлөйлү деп биз мунагы колубузга тех паспорту быйыл февралда алдык, 10 февралда. Ушул күндөн кийин биздин дагы ушу эл өкүлдөрүнүн чыгарган мыйзамын сыйлап налогду төлөп баштайлы мыйзамдуу кагаз келгенден кийин биз өзүбүз бардык. МТУга чакырылдык. Бардык налогу төлөөчүлөр барбы дегенден барсак, ошондо башында 2005-тен бери требовать этти. Анан мен чыгып чыдай албай элдин көйгөйүн айттым. Августтан мектепке балдар дайындай албай атса, 2005-тен бери кайсыны тимбет отсуңар? 17 жылдыкын төлөбө деп чыгышты. Ошентип чыкты. Ошондо мен жанагы кайым айтышы ошондон пайда болду бизде. Налоговый менен. Анан ошондон кийин
Анда 6 жылдыкын төлөгүлө деп анан 6 жылга өчтү. Мен жашырган эмне? Ошондон кайым айтышы пайда болуп, биз налоговойдун келген сотрудниктери менен элдердин ортосунда келишпес ушундан болду. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле күнү налогто бирөөнөн 1,5 миң сом алып 2016 жыл 17 жылга деп квитанция кесип берди. Бирөөнөн 22 жылга деп квитанция кесип берди. Ал эми бирөөдөн 6 миң 7 миңге жакын акча алып 7 жылдыкы деп кесип берди. Бул мыйзам бардык элге бирдей иштеш керек эле да. Түшүндүрүп беришкен жок. Эми биз ошону мен мынтип сурадым, жашырганда эмне? Постановление барбы? Ушул мынча жылдан бери жашап аткандыгы анык деп бир постановление болуш керек эле. Ошол постановление негизинде биз төлөйлү. Же болбосо мамлекеттик налоговый кодекстин иштеп аткандайын перечень болуш керек эле. 5 балалууга уруксат мынча льгота, же болбосо майып кажайым болсо мынча льгота деп ушул перечень берип койгулачы. Эл сурап атат. Мен группаларыма жөнөтүп коеюн деген өтүнүч кылдым. Ошондон кайым айтышы башталды. Мен сага эмне керек? Дагы эмнени касып берейин деген. Кечиресиз, ошол салык кызматынан хотя бы бир жолу уведомление келди беле? Документ алганга чейин. Мына ушунчаны төлөйсүңөр расчет деп. Документ алгандайын да келген жок. Эл өзүбүз ушинтип налог быйыл төлөш керек экендигинен эл өзүбүз бардык. Ошол келип отырган жеринде төлөп коелу деп. Түшүнүктүү, рахмат. Эми Мен урматтуу кечиресиздер, Ислам мырза кой туруңуздар. Урматтуу коллегалар, мындайда вопрос справедливости. Я думаю, бардыңар депутатсыңар, ар бирөөңүздөрдүн аркаңарда калың катмар эл турат, шайлоочулар турат. Бирок ар бирөөңөрдө жок дегенде конушта, жок дегенде таанышыңар бар. Эми элестеткиле, жаңы конуштарда документи жок, мектепке бара албайт. Садик жакпаган очередь. Потому что ты никто для государства, у тебя документов нет. Паспорт ала албайт. Мамлекет деген свет жаңы буга чейин айтып кетти, трансформаторлорду өз акчасы менен коюшат, сууну өз каражаты менен өткөрөт, жолдорду өз акчасына салып берет. А бирок салыкка келгенде сен анда 6 жылдыкын төгөсүң деген мамиле, бул где вопрос справедливости? Эмнеге биз өзүбүздүн мындай жарандарыбызды кемсинтип жатабыз да? Мектепке бара албайсың, садикке бара албайсың, мына мага 1000 деген каттар келет, ошол биздин 1-май районунан. Сенин балдарыма паспорт жасап бере албайм. Эмнеге десе документим жок. Эми ошол документиң жок болсо, зато кызматты салыкты сен төгүш керексиң деген мамиле болот. Ислам мырза, кеп азыр мен түшүнүп атам, сиздин жетекчилиңиз азыр видеону карап атат, барсаңыз урушат. Ты чё не защитился деп. Анан мен түшүнүп атам, мен өкмөттө иштегем. Бирок бул жерде деген вопрос вселенской справедливости. Жогорку кеңештин депутаты, Жогорку кеңеш парламент имеет право на трактование законов. У нас этого права никто не отменял. И сейчас, если налоговая, руководитель налоговой вот так, сам, видимо, до конца не зная, салык кызмат чолуккан билесиңер, бирок деген мыйзамдын мондай ары берин деген эки жагын караш керек да. Только в пользу налогоплательщика улучшение деген сөз болгондо ошондо закон обратной силы имеет. Во всем остальном андай түшүнүк жок Кыргызстанда. Бул жаңы кирген норма эмес да, бул мурун эле болчу. Буга чейин эчтеке жок болуп, азыр кирип калса, анда 6 жыл. Ислам мырза, мага деген бул кат мына 1 жума болду келгенине. 2 жума болду мен өткөн уведомлениялар боюнча бизде деген, когда начинается период взимания и уплаты за налогом на имущество, мы не только индивидуально даем уведомления, мы во всех новостных порталах, Инстаграмда, Ютубта, везде мы даем, что должны уплатить. Правильно, бардыгы төлөш керек. Вопрос справедливости до тостор. Бардыгы төлөш керек, но на основании чего? Основание о том, что он живет. Бистеген мындай нерсе только Акбосого деле эмес. Я там тоже работал и как раз таки Ислам собирал мырза, местный налог. я еще раз повторяю, не противоречьте своему налоговому кодексу. Никто Он тут выше не противоречит. Всех. Вы противоречите сейчас. Там фактически они живут с 16-го года. Есть же такой Я факт. поняла. Да? Почему вы... Если он живет, то пусть оплачивает налоги. Хорошо, Правильно? но вы должны отправить комиссию. Почему Комиссия вы не отправляли? Тюзюлюк, она постоянно имеется. Постоянно есть она. Она ни разу у них не была, ничего не замеряла. Давайте мы проверим вот этот Урматтуу момент. Данияр Эрмекович. Голословно мы с воздуха не берем эти данные. Данияр Эрмекович, давайте так. Данияр Эрмекович, мындайда эми элестетиңиз, мен элдин ачууланганын абдан түшүнөм да. Ислам мырза бул өзү жумушун кылып атат. Он грамотный парень, по-своему, конечно, я его тоже понимаю. Бирок жетекчилиги бүгүн эмне келген жок. Анткени деген толук кандуу бул маселенин мындай ити немесинен жибине чейин билген киши башынан аягына чейин окуса түшүнөт да. Бул элди шылдыңдагандык деген сөз.
мектепке бара албайсың, документтер жасап бере албайсың, паспорт ала албайсың, бирок салыкты 6 жылдыкын чыгарып алган. Бул деген мындай эме бөйрөктүн шыйрак деп коебу, ошол аябай это издевательство, да? Это вообще туура эмес мамиле болуп атат. Анан деген депутаттар деген биринчи кимди ойлойт? Депутаттар деген биринчи карапайым элди ойлойт. Бул деген бир четинен получается, мы тогда их узаконили для чего? Чтоб с них 7 шкур драть? Мы их узаконили не для того, чтобы им права дать. Мы тогда узаконили, чтобы задним числом за 7 лет у них снять эти документы. Тогда государство должно, урматтуу коллегалар, государство должно тогда за 6 лет задним числом дать им паспорта, их детям. Государство за 6 лет назад должно оформить их детей в школы. Государство должно за 6 лет назад трансформатор тогда Североэлектро, давайте тоже пусть узаконит, балансқа алсын. Су, тяк-пяк расходторун мамлекет анда өзүнө алсын. Вы, это такая, не просто коллизия болот, бул деген морально, этический сторонасы бар. Анан эң негизгиси президент их узаконит для того, чтобы у них были права. Но президент их не узаконивал для того, чтобы с них задним числом за 6 лет драли шкуру налоговые наши службы, не имея на этого законного обоснования. Эльвира Жыргалбековна, мы сейчас... Азыр, токтогуздар. Бул жерде азыр депутаттардагы суроолор бар экен, жазылып тур. Андан кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Мен рахмат, урматтуу депутаттар. Данияр Эрмекович, мына чакырылгандарга деле биринчиден мыйзам бар, экинчиден Кудайды да карайлы да. Бул үйлөр кайсы бир жылдарда биздин Бишкек шаарынын айланасында бир эле азыр айткан кайсы айыл Ак Косок эмес, Бишкек айылынын айланасында үйлөрдүн бардыгы басып алынган. Самовольный мамлекеттин жерин, участокторду басып алышкан, чүй боорунда бардыгы эле айылдарда. Анан мындай калыстык үчүн айтыш керек да, биздин элибиз, булар деле биздин шайлоочубуз, биздин элибиз. Бирок мамлекет дагы Кыргыз мамлекети, бардыгыбыздын мамлекетибиз. Мындай калыс сүйлөгөн жакшы бул жерде. Ошол акыркы 30 жылдан берки аралыгында аягы бир 10 жыл болду, ар жагы 20-30 жыл болуп атат. Ошол мезгилден берки ушу басып алынган айылдарды бир мамлекеттин жетекчиси жоопкерчиликке ала алган жок. Мыйзамдаштырып да берген жок. Мыйзамдуу жол менен ушу 30 жылдан бери депутаттарга да кайрылган, башка кылган, митингге чыгып жүрүштө жасабаганын жасаган. Мына ушул жерде азыр отурган биздин жарандарыбыз билишет. Бирок акыркы чекитти эч ким койгон жок. Эми бирок ошол мезгилде бардыгы түрдүү мезгилден бери 30 жылдан ашык убакыт өтүп атабы эгемендүү мамлекет алган. Ошондон бери түрдүү жылдардан бери ошол басып алган жерлеринде үйлөрүн салып жашап жүрүп атышты адамдарчы. Мүмкүн болушунча жергиликтүү бийликтегилер жолун чыгарып, столбасын чыгарып, суусун чыгарып берип атышты. Шайлоого катышканы катышты, катышпаганы катышпады. Бирок ошол жерде убактылуу ошол айыл өкмөттөргө тиешелүү жерлерде справкасын берип, мектебин да куруп, керек болсо жолун да салып атты. Анан болгону үйлөрүнүн документи жок болду. Бирок фактически жашап атышты. Жашап аткандан кийин алар мамлекеттин ошол жолунан пайдаланып атты, жеринен пайдаланып атты, ошол үйдө семьясы менен жашап атты. Анан эми биздин президентибиз гумандуулук кылып, бардыгыны артка таштап туруп, жеке жоопкерчилигин алып туруп, ошол мыйзамсыз эл басып алган үйлөрдү бир жолку амнистия кылып туруп, указ менен жоопкерчиликтин мойнуна алды. Аны биз өзүбүз дагы жогорку кеңеште белгиле мыйзам менен бир жолку амнистия кылып туруп, мыйзам менен жоопкерчиликти алды. Биз да жогорку кеңеште жоопкерчиликти алып туруп, биздин да салымыбыз бар мыйзамдаштырып бергенге. Ошол жерлердин баарын мыйзамдаштырып, мыйзам менен кабыл алып бердик жогорку кеңеште. Өткөндө жанагы биринчи отурум сессиябыздачы. Ошон үчүн бул жерде неме Эльвира Жыргалбековна, сиз эми ар бир жарандын укугун коргогонго, шайлоочулардын берген наказдарын укканга бардыгыбыз милдеттүүбүз, бардыгыбыз угабыз. Бирок мыйзам чегинде болуш керек. Калыстык үчүн мен мисалы үчүн налоговойдун салык инспекциясынын орун басарынын сүйлөгөн сөзүн угуп турам. Анан кийин мен дагы мына Акжар деген бир 2000-3000ге жакын адамдардын укугун коргоп, ошо амнистиянын тизмесине киргизип бергенмин. Ошонун аркасынан мен деле канча жаманаттуу болдум, туурабы?
демеле айтпаган сөздөрдү айтып атышты. Ошолорду дагы ушундай узаконить этип, амнистиянын тизмесине кирип калды. Высоковольттон алдындагыдан башкалардын бардыгычы. Анан ошолор деле унчуккайлы төлөп атышат салыктарын. Эгерде биздин президентибиз жоопкерчиликти албай, ошону мыйзам менен амнистияга чечип берейин деп жоопкерчиликти албаганда, ошондой үйдү сатып алса, бир мынча акчага бир жерден сатып алмак жарандарыбыз делечи. Бесплатный ошол жерди мыйзамдаштырып берди мамлекет. Анан эми ошол жерде 10 жылдан бери, 15 жылдан бери жашап келатат, 20 жылдан бери жашап келатат. Анын бардыгын төлө деген жок да, качан фундаменти курганыңан баштап төлө деген жок. Эми мамлекетке дагы өздөрүнө эле пайда болот ошолчу. Мамлекеттин бюджетине элибиз да жардам бериш керек да. 20-30 жыл мамлекет унчуккан жок. Закондуу кылып кызыл китебин жасап берди мамлекетчи. Мына салык боюнча мына жерде турат, акыркы 6 жылдыктан бери төлөгөнгө акысы бар деп. Ошон үчүн сиз эл өкүлү катары калыс болушуңузду мен суранам сизден. Мен эми сизди, конечно, каршы чыкпаймын. Бирок бул сөздү биздин өзүбүздүн жарандар айтыш керек да. Бизге президентибизге рахмат, силерге депутаттарга рахмат, мыйзамды кабыл алып бердиңер. Биз амнистия менен бир закондоштуруп кызыл китебибизди алдык. Ошол үйдү сатып ала турган болсо канча миллиондогон акчага сатып алмакпыз. Эми ошол 6 жылдык недвижимость боюнча салыкты төлөп эле коелук дешип адамдар өздөрү да бир Кудайдын алдында Кудай айткандай болуш керек да. Себеби ошол үйдө буюрса канча агарып көгөрүшөт, агы бала чакасы жашайт, башка жашайт. Анан мамлекеттин бюджетине дагы калыстык менен элибиз дагы жардам берсин. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, урматтуу жарандарыбыз. Ошол үйлөрдү башка жерге салсаңыздар, бузуп салса деле мамлекеттин укуга акысы бар болчу. Сен самовольный басып алгансыңар депчи. Бирок элибиздин ошол мээнетте айып болбосун деп компромисске барып мамлекет сиздерге менен встречага баргандан кийин сиздер деле мамлекетке ошол жок дегенде 6 жылдык недвижимость боюнча болбогон салык төлөп койсоңуздар болот. Кырылышып шумерге чейин келбей элечи. Мен ушундай сунушту айтам, немелер, урматтуу биздин арызданып келген жарандарды. Бул калыс эле сөз. Эми мындай арыздана тургандар толтура, баарын эле алып келип жогорку кеңеште ушинтип чырлаша берсек болбойт. Биздин элибиз дагы ушунча жыл мамлекет унчукпай келди. Анан эми үйүңөрдү мыйзамдуу кылып, кызыл китебиңерди колуңарга берип менен жок дегенде акыркы 6 жылдыгыңды төлөп койгун деп айтса, ушул жаман сөз эмес да. 15 жылдыгын төлө деп атса, анда төлөп берсин. Жок, 15 жылдыгын төлө деп айтпайт. 6 жылдык деп атышпайт. 2015-тен бери. 15 жылдыгын төлө деп аткан жок. 6 жыл жок, ал туура эмес. 6 жыл мына налоговый айтчы. 6 жыл дедиңби? 6 жыл. 6 жылдык, акыркы 6 жылдык. Надиреже, бул мыйзамга жатпайт. По закону они не имеют права в сторону ухудшения за 6 лет. Мыйзамга жатпайт. Кудайчылыгында карап коюш керек. Жок, мыйзамда жатпаган нерсе болуп атпайбы? Бул кандайча? Ойлошубуз керек да. Мамлекетти сиз азыр деген калыс болду деп атасыз. Мен калыс деген сөз ошол да. Биз биякта калыс деген сөздөн мурда мыйзамга такап сүйлөш керекпиз. Мына мыйзамда жазылып турат. Мыйзамда мен сиз азыр до конца окуган жок, сиз азыр салык кызматынын массалык маалымат каражатына берген информацияны окуп атасыз. Мен сизге салык кызматында болгон налоговый кодексте болгон беренелерди өзүнчө бөлүп чыгарып берейин анда. Рахмат. Биз Элмира, мен сиз менен алым сабак айтышпаймын. Бул калыстык үчүн мен айткан сөз туура сөз да. Жок, сиз өзүңүздү туура көрсөңүз туура, бирок мени да сиз калыс болду деп азыркы келген катышып отурган мейман конокторго суроо берейин, ошол үйдүн ээлерине. Мен айткан сунушка колдошот ушулар делечи. Азмырагылайлы, урматтуу депутаттар, убактыбыздан уже аяктап калыптыр, 6-дан 10 мүнөт өтүп калыптыр, өзүңөргө белгилүү болгондой, регламентке ылайык биз азыр ар кандай маселеде 7 маселе бар экен, орчундуу маселе. Аябай орчундуу, ошону толугу ошол 7 маселени карап бүтүргөнгө убактыбызды узартып алайлы. Кандай дейсиздер? Анда дошко салам, убакытты узартуу боюнча дош берип коюңуздар. Бул жумуш убактыбызды узартып алдык, ошо күн тартибиндеги 7 маселени толугу менен карап турган. Өзүңүздү тааныштырып коюп. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Мен ошол Ак Босого колуштун тургунумун. Азыр мына бизге салыкты төлөө боюнча биз аны төлөгөндөн качкан жокпуз. Бирок закон сиздер айткандай баарыбызга бирдей болуш керек да. Бирибиздикин 15 жыл, бирибиздикин акыркы 2 жыл төлөп койсоң болот, бирибиздикин 6 жыл төлөп койсоң болот дегендер бул өзү туура эмес сөз. Биз ошого гана келдик.
Анан мына жогорку депутат айткандай, мындай сессияга келип эле убакыт өткөзгөнгө келгенде биз деле илимдүү билимдүүбүз, бирок сиздерге окшоп депутат болбой калганбыз. Биз жана там берки айтып аткан маселеңиздерди полный биз уктук. Сиздерге ыраазы болуп отурабыз, депутаттардын жумуштары кандай экенин билип турабыз. Анткени телевизордон көргөндө ал совсем башка көрүнүш, аны көзүң менен көргөндө ал совсем башка көрүнүш экен. Элдин маселесин көйгөн чечкениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Биз налог төлөгөндөн качпайбыз. Просто закон деген баарыбызга бирдей болсун. Мынанча жыл төлөйсүң. Мына биз жашаганыбызга 15 жыл болду. Биз ошол жерде тиги Нарматов эжекебиздин атын кечирип коюп унутуп атам. Биз ошол участокты сатып алганбыз учурунда. 2004-жылы. 2005-жылы Акаев жанагына переворот болуп кетип, аябай жерлер эметкенде, жанагындай захват болгондо биздик просто ошого кирип калганда, на самом деле биз ошол жерди сатып алганбыз. Анан мына эмелер баргандар, налоговыйлар. Светке керекпи? Светчилер бизге барып счетчиктерди учурунда коюп, надо болсо алмаштырып коюп, бизди мына мыйзам негизинде биз светке акча төлөп келебиз. Жерге дагы бизге дагы ошо светчилер кантип келген болсо электриктер. Сиздерде да хотя бы один представитель баш аягы эле келгиле чогулушка десе биз Акбосо айткан жерине бармакпыз да. Барып ошол жерде мынакей силер мынабы жашап атасыңар, мынанчадан бери төлөп элесиңер, биз төлөмөкпүз, биз качпайбыз, карапайым жерден баягындай эмет болсо да таап беребиз. Анткени бизчелик, карапайым элчелик законно послушный эме жок. Биз мыйзам дегенде өлүп беребиз, бүт бардык эмесин. Эч бир мындай бизде баягындайлар жок. Биз сууну да, светти да, мусорду дагы бүт баарын төлөйбүз. Эч бир эме жок. Ошон үчүн бизди, пожалуйста, мынтип эметпеңиздер, мынтип көрүнгөн эле келип, жогорку кеңешке катыша бергенге маселе көп дебеңиздер. Биз мына Сурабалдиева эжекебиз уруксат бергенинен, келгиле дегенинен келип катышып атабыз. Биздин өкүлүбүз. Анан биз ошол жанагындай паспорт маселесин жакында эле болду, мен 2 ай эле болду паспорт алгандан, о документ чыккандан кийин. Азыр я полно имею право барып депутаттар шайлоолоо, жогорку кеңеш, местный кеңеш катышканга биздин акыбыз бар. Эми элге кошулдук да. Мынакей. Ага чейин биз ошо жанагы захват дегендердин арасына кошулуп калганбыз, бирок Рахмат эже, могул жерде анан бир маселе. Биз мына Элибере айткандай, биздин участогыбызды бизге бөлүп берген, ченеп метрлеп, сантиметрлеп, ошондо бизге 5 сотик деп берген. Азыр бизге техпаспорт 6 сотик, еще 200 мен ушундай ашчасы менен берди да. Биз чын эле билбейбиз. Бизге мисалы үчүн участогун 7 сотик десе 7 сотикке деле төлөй беребиз. Бирок ошо эжеке айткандай бизге законно кылып бериңиздер, сиздерге эч кандай претензия жок. Рахмат эжеке, бул жерде сиз айтып кеттиңиз, депутаттардын жумушу көп, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө мына Баткен окуясы менен бизде жумушубуз көп. Ошого карабастан, мына өткөн комитетте биз түнкү 10:30 бүтүрдүк жумушубузду, түнкү. Мен азыр айтып кеттим, саат 6 биз жумушубуз бүттү. Бирок ошого карабастан мен депутаттан суранып, ар бир депутат ошону түшүнүп, жумуш убактыбызды узарттык. 7 маселебиз бар. Бүгүн 10-да бүтүрөбүз, 9-да бүтүрөбүзбү? Аны Алла билет. Ошого карабастан силердин маселеңерди мына биздин урматтуу депутатыбыз ошо сунуш менен киргенде биз киргиздик. Рас элден келди ушуну карап коелу деп. Ошондуктан биз бүгүн эч кимди бөлбөй атабыз эжеке. Келди биз карайбыз. Мыйзам чегинде бажат кала берген биз даярбыз. Уруксат болсо 1-2 мүнөт. Ушу малы башы биз налоговойлордун айтып аткан эмесине каршы эмеспиз. Туура айтат Элмира эжекем дагы. Биз төлөгөнгө макулбуз, бирок бир гана нерсени суранганбыз. Перечень или постановление, мынча жылдыкын төлөшүң керек, мындай неме берди. Ошонун ичинен ана мындай ар кандай квитанция жазып, бирөөнө 22-жылга, бирөөнө 16-жылга, бирөөнө 7000 сом, бирөөнө 1,5 сом төлөтүп койгондуктан нараачылык чыгып кеткен. Ошон үчүн биз кайрылганбыз. Уруксат менен ушул боюнча тактап айтып берип коеюнчу. Мына Акбосо боюнча 3083 бүгүнкү күндө жашоочу, то есть салык төлөөчү бар да. Участок бар. Ошонун ичинде 1413 бул бошотулган, 1413-тün ичинде пенсионерлер бар, инвалидтер бар. Анан кийин жана 18 жашка жете элек 4төн көбүрөөк баласы бар болсо, булар ошол жер салыгынан бошотулган. Ошондон 1413 участок бошотулган. Мындайча айтканда, жана 3083-тün ичинен 1578-и бүгүнкү күндө салык төлөш керек да. Ошол 1578-ин баарын
буга чейин да салык төлөп келгендер бар Ислам да. Мырза, я очень извиняюсь. Здесь конкретно жарандарыбыз, мен да, конечно, түшүндүрүп берейин, эмнеге ар кимге ар кандай маалымат? У всех разные. Если вас самих проверять, на основании чего десе, счетный палата келип текшерсе, могу карыздар, могу каражат, на основании чего алынды десе, у вас же нет ни правоустанавливающих документов, ни замеров, ни комиссий. Айтып берип, Как до вы конца счетной түшүндүрүп палате берейин даже да, докажете? эме тоттойсуздар. Мына 1578 участок төлөнүш керек да. А буга чейин эле мына 1215 2016 жылы төлөнгөн. 1375 участогы төлөнгөн. 1135 төлөнүп келген. 2016дан бери эле бул анткени мен убагында ошол жакта эле жашайм, салык төлөйм деп жашоочулар төлөп келген. Анан ошонун арасынан кээ бирөө төлөбөй келген, кээ бирөө төлөп келген. Ошол үчүн бияка уведомлениянын ар кандай кетип атат да. Кээ бирөө 6 жылдан бери төлөйлүк. Постоянно где-то 300-төн 400 киши. Хорошо, Ислам Мырза, и вы сейчас мындай бурмалап атасыз да, мен бир нерсени айтып атам да. Согласно частям 3 и 4 налогового кодекса, налоговое законодательство Кыргызской Республики может иметь обратную силу, если это прямо предусмотрено нормативно-правовым актом о внесении изменений, который, первое, отменяет налог, второе, снижает размер ставки налога, освобождает от обязанностей участника налоговых правоотношений, освобождает от ответственности или смягчает, устанавливает дополнительные гарантии. Понимаете, в каком смысле обратная сила имеется, если вы говорите, мына документтер жок, жөн эле барып төлөгүлө деп. Бирдемеге сиз такталбай жатасыз да. Биякта деген закон об обратной силы не имеет деген тут бул норма не применяется. Применяется, потому что если в 22 году 6 жылдан бери жашап келген уже үйдөчү. Үйдө жашап келген. Жок, макул. Жашап атса, значит, салыкты төлөш керек. Нет, они же сами не отрицают. Но вы, согласно с вашему же налоговому коду, здесь мыйзамдуулук маселеси болуп атат. Мыйзамдуу эле бар. Мыйзамдуу болбой жатат. Сиз түшүнбөй атасыз. Сотко жетсе сиздики туура эмес болуп калат, сиз билесиз. Ошол эле 377 беринен 3 бөлүгүндө Надираим, я вас не прерывала, давайте вы меня не будете комментировать. Я такой же депутат, как и вы. Ошол эле тиги берине караганда деген комиссия түзүлүп, фактически замер берип, анан каждый определяет. Вы поймите, мен деле тиги эл менен иштеп, мен бул жерде маселе эмнеде болуп атат? Маселе бир эле нерседе болуп атат. Насколько вы законны в своих действиях, а у них квитанция одному 15 жыл төлөсүң деп, анан деген ызычуу чыгарса, кайра деген жок, 6 жылдыкын төлөгүлө деп, потому что есть 6 лет срок давности деп. Хорошо, 6 жылдыкын бирөөсүнө деген 16 жылкы квитанция, бирөөсүнө 22 жылкы квитанция. А бул кандайча мамиле? Относитесь ко всем одинаково. Так а вы точно, деген мы одному... относимся ко всем одинаково. Нет, вы не относитесь. Ну, я же вам говорю, живые люди говорят. Добросовестный налогоплательщики. Бакта бул жерде депутаттар жазылып, Байтамир суроо берейли деп, эч кезек келбей атат да. Азырында мына суроо беришен сөз Бекешев Дастан Далбачке береличи. Сөз Ислам Намазбекович, вы ежегодно же, да, уведомления даете? Так точно. Ежегодно, правильно? Так точно. Вот сколько неплательщиков идет речь? Урматтуу депутаттар, бакта суроо берип аттылы. Силерден суранып кетем. Сабырдыкка чакырып кетем. Бири-бири сыйлайлы. Азыр бул жерде Дастан Далабаевич суроо берип аттыр. Ислам Намазбекович, вот уведомления вы всем ежегодно даете, правильно? Так точно. Вот бывают такие случаи. Я тоже в свое время у нас. Нет, очень кратко, большая просьба. Всем даем мы уведомления. У меня большая просьба, вот Ислам Намазбекович, эту проблему, вот Эльвира Джергалбековна сказала, ее решить можно, знаете, каким образом? Соберите вот всех, кто жалуется, соберите их, посмотрите у них квитанции. Может, действительно где-то к некоторым людям неравное отношение происходит. Но вы соберите, большая просьба. Это же не трудно. С отделом вот по местным налогам Первомайского района вы сами поучаствуете, я думаю, лишним не будет, потому что на самом деле я эту ситуацию знаю, вот в Октябрьском районе бывает так, кого-то заставляют платить условно земельный налог, а кто-то не платит, ходит и нормально, да? Так не должно быть, платить должны все. Но и потом по фактическому владению, то, что не могут определить, раньше у них что, не было правоустанавливающих документов? Ислам Намазбекович. Так точно. Не было, да? Не было, тогда но вопрос, были. Тогда вопрос... Сейчас расшите. Да. Были постановления на местном уровне, но это... Не, я знаю, я понял. Есть понятие пользователь.
Все, если землепользователь, он должен платить налоги, правильно? Должен. Вопрос в другом, что кому вы уведомления давали. И здесь, к большому сожалению, что у самих граждан, вот Гимошол жерде жашагандардын так маалыматы жок да, анын кичине жакшыраак юристти тапсаңар, утасыңар да, мен сизге мындай айтайын да, утасыңар. Просто аны салык кодексте билиш керек. Бул жерде чындыгында комитет азыр чечимди чыгара албайт, себеби биз сот эмеспиз. Туура түшүнгүлө да. Мен проблеманы так түшүндүм. Бир эле направление берели азыр Ислам Намазбекович. Өзүңүздү чакырып, жергиликтүү ошол 1 май районунун начальникти чакырып, алардын отдел по местным налогам ошолорду чакырып, совещание өткөргүлөчү. Действительно, может, есть этот факт. Почему? Ну, это же не просто так же рождается спор. Лишь бы с головы придумать, Эльвира Джергалбековна же тоже не принесла же, вот лишь бы там шум устроить, правильно же? Поэтому большая просьба вот это сделать. Рахмат. Принято, Дастан Далабаевич, обязательно сделаем. Вот сейчас руководитель Первомайской налоговой службы тоже здесь. По поводу того, что по разным участкам мы даем разные уведомления. Это связано с тем, что до этого они тоже платили. Некоторые платили, некоторые нет. В связи с этим у нас разные данные каждому. Вот, к примеру, с 2016 года, если подлежат к уплате 1670 участков, шаардын ичинде ак босогодо 3083 участок бар. 3083-төн бошотулганы 1413 салык кодексте да жана инвалидтер. Я вам еще один секрет раскрою, просто вот не хотел говорить, еще один момент скажу. Вот если этот год кто-то не заплатит, в 23-м году ему опять уведомление придет, там сумма будет другая. Но 1 год у него опять спишется. Вы это прекрасно. 6 лет исковая давность. Тот год за 16 год, который он должен был, он у него вычеркнется, будет с 17 года опять считаться. Вот и все. Рахмат, Дастан Далабаевич. Ошол үчүн мына 2016-дан бери айтып кетейин. 1215 участоктун салыгы төлөнүп тур 2016-жылы. 2017 1375. Ошентип 1200, 1300, мына 2022 1578 участоктун ээлери салыгын төлөп беришиптир. Ошондуктан бирөөлөр төлөнгөн эмес, ошол үчүн ар кимге ар кандай уведомление кетип атат да. Бул жерде азыр депутаттар жазды эле, бир суроолор бар экен. Сөз берип койсок, суроолорун берип алсын. Процедуранын кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Ислам мырза, айтсаңыз, 1 жылдык 5 сотук жерге канча налог төгүлөт? Шаардын ичинде мен жооп берип коеюн. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Салык кызматынын 1 май району башкарманын начальниги Кыдыров Кыдыкбек. Так, ак босого жаңы конушунда 5 сотук жер болгон болсо 1 жылга 750 сом. 6 жылга 6 жылга ошо 750-нү 6га көбөйткөндө 3000-4000 акча болот экен. Ооба. Эми жашоочуларга да сиздер азыр 5 сотук анан 6 сотук берди деп атасыздар да. Эмне кошуп койду деп атасыздарбы? 5 кандай ойдо айттыңыздар анда? Кошулган жок. Бул жерден Соттук жөнүндө биз эметкен жокпуз, просто баарыбызга бирдей эле берсин. Мына айтып атпайлык коем. Перечень бериңиздер, ошо бул кишилерге төлөгөнгө мынча 5 баласы бар, буларга мында ачык эметет деп. Мен айта кетейинчи. Можно уточнить у них? Вот Мен айта кетейинчи, жеке мындай болду да. Бул жерде налоговый жакшы айтып атат, 3000 канча түтүн бар деп. Андан тышкары, мына тек паспорт албаган бизде 1100-төн ашык түтүн бар да. Жаңы алган февраль айында. Ушул 1100 түтүндөн эч ким башты редко киши бир керек болгондо налог төлөсө төлөнбөй келген. Жашырбай айтыш керек. Биз ушул налог тек паспорт алгандан кийин жанагы 3083-кө дагы 1000ден ашык түтүн налог плательщик болуп кошулалы деп турабыз биз. Ошону биз кошулалы деп төлөйлү деп барганда ар кимге ар кандай отношение болуп калгандыктан чыккан нааразычылык бул. Биринчиси, экинчиси. Отношенияны түшүндүрүп атпайбы? Утурсаңыз түшүндүрүп атат да, налогтон балдар айтып атат. Мурда төлөгөндөр бар, төлөбөгөндөр бар, кеч төлөгөндөр бар деп айтып атат да. Төлөгөндөр ошо документальный кишилер төлөп бар келген. бар экен деп айтып атпайбы?
Эми сиздер эгерде ушу 5 жылдык 6 жылдыкты төлөй албайбыз десеңер анда соттошпойсуңарбы? Биз Сотко эле бергиле да. Жок, биз налогду төлөй албайбыз деген жокпуз. Биз августтун аягында балдарды мектепке киргизип аткан учурда 28 августта келип 2005-тен бери налогду төлөгүлө деген кыйноодон бизге мындай келишпестик чыккан сөз бул. Биринчиси, экинчиси, ар кимге ар кандай квитанция кесип берип, каалагандай мамиле кылгандан чыккан сөз. Биз перечен сурап койсок, дагы эмне берейин деп элдин астында сурап койгон кишини кемсинткенден чыккан сөз. Адамдын ичинде таарынышынан чыккан сөз бул. Ошондуктан биз Эльвира Суравалия биздин өкүл болгондуктан биз кайрылдык. Мыйзамдуу жолу кандай чечип бериңиздер. Түшүнүктүү. Сиз угуп турсаңыз, Ислам мырза, буларды сиз азыр эле Дастан Далабаевич айткандай эле Первомайскийди налогторун отургузуп, жительдер менен отургузуп эле чече турган маселе экен да. Жарайт, жарайт. Бул жерде кайра бири-бирибизге айта бергенде убакыт кетип атат. Туура түшүнүңүздөр. Рахмат. Жаныбек Болотбекович, сиз сурооңуз барбы? Урматтуу жашоочулар, Ак Босогун. Канча жылдан бери жашап атасыңар? 2000 Байке, 2005-тен бери салыкты төлөдүңөрбү? Жок, түшүндүрсө төлөмөкпүз. Жок, Байке, качпаңыз ответтен. Конкретно 2005-тен жашап атасыңар, кошуналарыңар төлөп атат, жер суунун салыгы. Документтүүлөр төлөп атат. Документи жоку деле төлөп. Вот буга чейин силер эчтекени төлөгөн жоксуңар, азыр дагы айтып атасыңар, мен төлөбөйм депчи. Андай эмес. Төлөйбүз да, бирок баардыгына бирдей мамиле кылып, перечен берип коюп, кимге льгота, кимге неме, ошону сурасак бизге туура эмес мамиле кыл элдин алдында. Ошон үчүн биз нааразыбыз. Азыр 1 район салык инспекциянын жетекчиси буга чейин бул жашоочулардын кошуналары документтери жок болуп, алар төлөп жүрдүбү? Ооба, болгон ошондойлор. Документи жок болгон күнү дагы өздөрү баягы патриоттулук духу менен келип төлөп жүрүшкөн. Анткени ошол жерде жашап атабыз, электр энергия төлөп атабыз. Жашоочулар, генпландын негизинде Ак Босого бар. Турабы? Турабы? Ак Босогонун генпланында бар. Анан көбүнчөсү силердин кошуналарыңар кызыл китептерди алган. Турабы? Жок, бизде генпланда жокпуз. Картада пустойбуз. Генпланга кирген эмеспиз. Силердин Ак Босогонун жашоочуларынын буга чейин 22-жылга чейин эч кимдики кызыл китеби жокпу? Жок, жана бар. Мыйзамдуу документтер генпланда бар. Картада бар. А биздин түшкөн жерибиз генпланда бош турат. Вот, Эльвира Жаралбековна, эмне үчүн мен түшүндүрүп берип атам? Бул маселени мен жакшы билем. Ак Босого генпланда булардын жашоочулардын кошуналары кызыл китептери бар. Булардыкы жок болчу, балким. Бизде жок болчу. Себеп алардыгы азыр амнистия менен, буга чейин генпланда бар болчу Ак Босого. Алардын түтүмдөрү бүт барынык бар. Теперь азыр силер мусорга, сууга төлөйсүңөр да 2005 жылдан бери, турабы? Жашагандан бери төлөйбүз. Вот. А салыкты төлөбөйбүз дейсиңер. Жок, андай эмес, төлөйлү. Азыр кымбаттуу элекүлү. Анда силерге, Ислам мырза, жашоочулар мына коллегалар айтпадыбы? Отуруп алып туруп, такташып алла канча жылга? Урматтуу депутаттар. 6 жыл болсо, 6 жылдыкын төлөп коюңуздар. Элекүлү. Мындайда. Мындай кылалы. Биз сиздерге Ак Босогодо чогулсаңыздар. Азыр балам. Мындайда биз деген салыктан эч качан качпайбыз. Себеби биз ошол жерде жашап атабыз да, биз төлөйбүз. Бирок биз буга чейин тех паспортту биз мына февраль айында алдык. Биз ошон үчүн гана төлөчү эмеспиз. Бирок буга чейин сууну, светти, мусордукун бүт баарын төлөгөнбүз. Бул ким айткан, Намазбекович айтып аткан неме? Биздин жаныбызда, например, менин кошунам кызыл китепте деген формально жасатып алган. Ошол төлөп жүргөн. Бирок ал фактически туура эмес болуп калды. Анысы. Анан биз сиздер туура кабыл алсаңыздар, биз деген 6 жылдыкын төлөгөнгө деле милдеттүүбүз. Надира Нарматовна, биз сизден наразы кылгыбыз келбейт. Бирок бир гана биздин наразычылыгыбыз мына момундай квитанцияларды биз сиздерге берип кетели. Мынакей бирөөнө деген 1200 сом алса дагы мейли, бирөөнө 6000 сом алса дагы мейли, бирөөнө 5000 сом алса дагы мейли. Бул жигиттер ушундай мамиле кылган үчүн бул элдин арасынан чыккан гана наразычылык. Биз эч качан закондон
артка кайтпайбыз. Биз бардыгына макулбуз. Биз жашаган үчүн деле төлөйбүз. Бирок бизге тактык керек болуп атат да. Жаныбек мырзага тактап кетейин. Мусул менен суудай келип бизге абонент ачып же жылыга жанагы Элвира Сурабалдиева эжекебиз айткандай комиссионный келип ушул жерди монча жер саат тиешелүү колдонуп атсың төлө деп келсе биз төлөйт элек. Бизге эч ким ошол суу мусурдай болуп келген эмес, төлөбөй келгенбиз. Түшүнүктүү. Азыр биз даярбыз, бирок жакшы мамиле менен адам катары мамиле кылса болот да мындай. Түшүнүктүү, рахмат. Азыр кийинки сөз сунуш берүү үчүн депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, биздин жашоочулар, Акбосогон жашоочулары. Биз түшүндүк бардыгын. Азыр бул жерден биз чечим кабыл ала албайбыз бул боюнчачы. Себеби биз түшүндүк да, сиздердин оюңуздарды да түшүндүк, налогойдун оюн да түшүндүрдүк, билдирүү берген Элмира Жыргалбековнун дагы оюну түшүндүк. Мен мындай сунуш берем сиздергечи. Мына Исламбек Намазбекович отурасыз, жаныңызда 1 майдын салык инспекциясынын башчысы турат. Мына ушул жерде отурган жарандар 4-5-6 киши отурат, өкүлдөр да, булар бардыгы келген жок, мен түшүнүмдөчү. Ошол бардыгы менен силер өзүңөр 1 май налог оюна барасыңарбы, республикалык Исламбек мырзанын кабинетине барасыңарбы, ошо жерге баргыла дагы единый өзүңөр карап туруп, салык инспекциясынын чечимини кабыл алгыла, өзүңөр тиги республиканыкыны. Анан бардык шаардагы тиешелүү бөлүмчөлөрүңөргө бергиле. Ошол комиссия, атайын комиссия түзүп туруп, карап, 6 жылдан бери төлөй тургандыкын өзүнчө белгилеп берсин. 5 жылдан берки төлөй турган өзүнчө комиссия түзүп, мыйзам ченемди карагыла дагы ар биринин өзүнө тиешелисин колуна карматып койгула, түшүндүрүпчү. Ал бул жерге жогорку кеңешке алып келип карай турган маселе эмес бул. Мен жана сиздер туура түшүнүңүздөр, мен айттым, ар бирибиз ушул райондук масштабта чечиле турган маселени жогорку кеңешке жетелеп келе берсек, анда жан калабы бизде? Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир мыйзамды кабыл алыш үчүн биз канча нервибиз кетет. Сиздерге билинбейт да. Ошондуктан менин сунушум, бул эч кандай чечим кабыл албайбыз. Налоговый инспекция мына жарандарды алгыладагын өзүңөрчө сүйлөшүп алып туруп, телефондорун алып, комиссияны түзүп, тиешелүү жерге чакырып, сүйлөшүп бул жактан чечип бергиле. Анан кийин бизге письменный билдирүү берип койгула, бүтүрдүк деп. Болуптурбу? Жарайт. Төлөбөйбүз деген жери жок. Жашашты да, ошол үйдү пайдаланды да. Эми кичине болбогон салыкты төлөп коюш оңой эле нерсе булчу. Бирдей мамиле жасагыла барына. Колдоруна рахмат. Данияр Бекович, уруксатпайм, жыйынтыкталы бул маселени көтөргөн адам катары. Эми биз туура чечимге келип атабыз. Бул жерден мен ойлойм, азыр эң негизги маселени эл атынан ушу келген өкүлдөр айтышты. Салык кызматынын орун басары, сиз да түшүндүңүз болуш керек. Биринчиден, ошондой орой мамиле кылып, бирөөсүнө мыйзамды каалагандай кылып ойногон болбойт дегенди баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Ошол жыйынтык түшүндүрмө иштери керек. Ошол жака комиссионный выезд кылгыла, элди чогултуп түшүндүргүлө, на основании чего мы собираем деп. Анан, если нет у них технически, нету красной книги, пожалуйста, сделайте замеры. Давайте в рамках закона мы все научимся работать. А от того, что сейчас биякта мына баарыбызды да карам мындай кайма айтыштырган эле туура эмес болуп калды да. Мен айтсам, силер мени түшүнбөйт атасыңар. Биякта кишилерди анан аягында дошли до того, до оскорблений, что они не хотят платить деп. Уважаемые коллеги, я прошу воздержаться от таких слов. Во-первых, төлөбөйм деген адам жок биякта. Бул жерде деген тең мамиле кылла деп, булар да жалдырап атат. Мага келген ызычуусу ошол болду. Нету, мы салыктан качкан адам жок. Куда они денутся? Только вежливое, зачастую чоңунан, урматтуу жетекчи менен отурасыздар, чоңунан кичинекей сотрудниктер барып туруп түшүндүрсө болмок. Документиңер жок, комиссия түзүп берели, эми эртеңкиден баштап моундай төлөйсүң деп. Ошондой жумуш кылынгандан кийин элдин дагы элестетиле, жаңы бийлик келди, методы старый деп. А бизге жалобалардын баары бизге келет. Поэтому я вас очень прошу, давайте уже на комитете ушел биздин бир сунуш болсун, комиссионна чыксын. И мен ойлойм, бул жалаң гана Акбосогоз, бул маселени азыр уккандар, бул бүт жыл массивтерде ошону шаардын бүт райондорунда болгон маселе. Адамга мындай адамча мамиле кылыш керекпиз. Мы люди в конце концов. Анан не келип, ты вот за 10 лет заплати, ты за 15 лет плати, ты за 5 лет плати, а ты мой друг, ты можешь за 1 год заплатить деген мамилени токтотуш керек. Баарына тең мамиле болсун. Ислам мырза, бизди бирибизди түшүндүкпү? Жарайт, түшүндүк. Рахмат. Запрос. Да. Депутат Сайжигитов Сандабай Абдрашидович сөз сурап атат. Мен кыска эле айтып коеюн деп атам да, бул жерде мындай болуп атат да, правовой коллизия болуп атат да. Себеби деген,
башынан ээлеген жерлерде арасында сатып алгандар деле бар экен. Но бирок незаконно ээлеп алган да. Башында ошондой болгон да. Анан кийин ошондо булар кантип узаконить этиш керек эле. Ошондо ошонон баштап туруп эле налогту, земельный налог андай мындай төлөсөңөр, булардыкы законный болуп калат да, как будто признали этот захват. Ошондуктан булар алган эмес. Ошондуктан никто они не платили ничего. Төлөйм дегенде деле булар коркуп незаконный болот. Кийин анан кийин бул эмени захваты токтоп тур балам. Узаконить этип алат деп буларды алган эмес. Ар түрдүү болду. Эми коллизия да, бул жерде эмне кылышын билбей, захват кылган адамдар да эмне кылышын билбей, налоговиктер да эмнесин кылбай, ушундай эме болуп атат да. Бул жерде төлөбөйм деген эч ким жок. Себеби деген налогту 2005-жылдан бери жашап аткан болсо, төлөгөнгө булар өздөрү кызыктар болуш керек. Себеби 2005-жылдан фактически жашагандан эгер налогун төлөсө, бул толук кандуу закондоштуруп алат да документтерин. Понимаете? Эгер ошол жерден төлөбөсө, возникает вопрос. Анда так төлөбөпсүн, штраф андай мындай деген сөздөр болуп келет. Ошондуктан булар толук кандуу закондоштуруп алышын, булар төлөп койсо, булардын өздөрүнүн кызыктары. Другое дело, жанагы манандай коллизия чыгып, вопрос чыгып атканда, эме ислам мени карасаң болам. Значит, как зам катары да, действительно, со стороны налоговых работников урой мамиле бар да, это надо признать. Мойнуңарга алышыңар керек. Ошонун ичинде неграмотныйлар деле бар, түшүнгөн түшүнбөгөндөр бар. Бул коллизия, бул аксакал не деп атат? Жеке капачылыктан чыккан болуп атпайбы? Мону түшүндүрүп берип койчу десе, дагы эмнени айтайын сага? Дагы эмне керек сага деген мамиледен чыгып атпайбы, понимаете? Силер өзүңөрдөн өзүңөрдүн работникиңер менен иштегиле бул жагын. Действительно, есть очень грубое отношение к этому. Анан бул жерде мен действительно Надир Нарматовна азыр туура эме айтты. Элвира Жалгалбековна азыр немеде туура айтып атат. Биз сот эмеспиз, биз решение чыгарбайбыз, биздин эмебиз эле мына разобрались и вам даем поручение. Силер өзүңөрдүн работникиңер менен иштегиле. Булар, значит, фактически налогуңарды бардыңар төлөгүлө, себебиден кызыкчылыгыңар булар. И ар бир эмеге индивидуальный кылып түшүндүрүп айтып бериш керек да. Потому что если возникает вопрос, их надо разъяснять. Бул жок, төлөбөйбүз деген жерден чыккан жок да бул. Төлөйлү просто түшүндүрүп бергиле десе, орой мамиледен азыр ушул жерге чейин келип, мана почти 1 саат вактыбызды алып атасыңар да. Рахмат. Ошондуктан биздин ушул боюнча дагы айта кетейин, туура сиздерге рахмат, туура түшүнгөнүңүздөр үчүн. Бирок биз ушул биринчи чыр болгон күнү эртеси ушундай жашоочулар Первомайский начальник кабинетине да келип өтүнүп кеткенбиз, билесиз. Сиздердин сотрудниктер бизге грубый нарушение кылып, туура эмес неме кылып атат деп өтүнүп кеттик. Эртеси күнү кайра ошол кайталанган үчүн биз ушул жака чейин чыктык. Эгер кайталамай ошол жерде бүтүп калса, бул болбойт эле. Рахмат, түшүнүктүү болду, урматтуу туугандар. Эми жыйынтыктайлы, бул жерден комитетке депутат Нарматова Надира Азимовнадан сунуш түштү, жана ошо кошумча Элвира Жыгалбековна толуктап кетти. Бул сунушубуз бүгүнкү күндө салык кызматы өзүңөрдүн алкагыңарда ошол жетекчилерди чакырып, комиссия түзүп, эл менен жолугушуп, ар бир менен түшүндүрүү иштери жүргүзгүлө. Ошондо орой мамилеңерди уже жоготкула. Ар бир менен теңдик мамиле кылып, алар менен сүйлөшүп чыгып, анан ошол жыйынтык боюнча бизге маалымат берип коюңуздар. Жазуу түрүндө эмне жумуштар аткарылды. Рахмат.